Салам балдар, кайрадан силер менен жомок окуйбуз. Бүгүнкү биздин жомок качып кеткен тамгалар жөнүндө болмокчу. Бир кичинекей айылда Данияр деген кичинекей бала бар экен. Күндөрдүн биринде анын апасы менен атасы ага алифбей китебин белек кылат экен. Данияр укмуштуу кооз китебин ачып, кызыгып карап, бирок тамга билбегендиктен китепти жаап, ары алып коет дагы ал жөнүндө унутуп калат. Китептин ичиндеги тамгалар аны күтө берип да жашат экен. Күндөрдүн биринде тамгалар абдан эрегишип, чогулушуп алышат. Биз эмне ушинтип эле жата беребизби? Деп жинденген Ж тамгасы ачууланат. Ооба, туура айтат Ж досум. Жүргүлө, саякатка чыгып келели. Балким башка китеп таап алабыз, деп капаланган К тамгасы жооп берет. Жок, достор, биз антип капалансак болбойт. Данияр эртең эле окуганды үйрөнөт, а биз жок болуп кетсек, кандай болуп калат анан? Деп акылдуу А тамгасы өзүнүн оюн билдирет. Бирок ушинтип эле отура берген кандай кызыксыз, деп үшкүрөт Ү тамгасы. Ооба, жүргүлө, бизди жакшы көрүп, окуй турган бөбөктү издеп табабыз да, анын китебине кирип кетебиз, деп шыпылдаган Ш тамгасы бардыгын чакырат. Туура, кеттик, деп бардык тамгалар чурулдашат. Ошентип тамгалардын бардыгы кетип калышат. Алар ошол үйдө болгон көптөгөн китептердин ичине саякат кылышат. Акыры абдан чарчашат. Ал эми Данияр болсо бир күнү китебим бар эле деп эсте калып, китебин ачса, ичинде бир да тамга жок экендигин көрөт. Аябай таң калып, ал ата-энесине чуркайт. Атаке, апаке, менин алифбемде бир да тамга калбай калыптыр. Апасы менен атасы китепти ачып, ал жерде бир тамга табышпайт. Анда апасы айтат: балам, сен тамгаларды бирден атынан айтып чакырсаң, балким алар сага кайтып келишет. Ооба, деп Данияр сүйүнөт. Бирок мен алардын атын билбейм да, деп бала кайра капа болуп отуруп калат. Андай эмесе, кел окуйлу, дейт апасы. А тамгадан башталат биздин алфавит. А тамгасы турат биринчи. Данияр А деп кайталаганда А тамгасы угуп: достор, мени Данияр чакырып жатат окшойт, деп чуркап келип китептин ичине секирип кирип кетет. Анын артынан Б кирет, аны коштоп В келет, артынан Г келет. Ошентип отуруп бардык тамгалар өз үйүнө сүйүнүшүп кайтып келишет. Данияр болсо бардык тамгаларды үйрөнүп, алар менен дос болуп калат. Ушундай балдар, баарыбыз алфавитти үйрөнөлү.